Assalamu alaikum. Amansızlar hurmattуу Tez Kabar kanalının körүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кара Суудабыз. Кара Суудагы Телман 2 конушунан сатыла турган 4 сотук жерди фундаменти менен көрсөтүп беребиз. Оштон чыгып Кара Сууга келесиздер. Телманга киргенде жолдун боюнда Кыргыз мунай заправкасы бар. Дал ушул жерден оң тарапка бурулуп Телман 2 конушуна киресиздер. Жерге жакындап келе жатабыз. Трассадан болгону 600-700 метрдей жүрүп келесиздер. Бул жагы эгин тала поля. Сол тарапта трансформатор бар экен. Трансформатордун алдынан эле сол тарапка ушул жакка бурулуп киресиздер. Телман 9-көчө. Мынакей, урматтуу туугандар, биз Телман 2-нин 9-көчөсүнө дагы кирип келип калдык. Сатыла турган жердин алдында турабыз. Жогорудан ылдыйга түшүп келе жатканда, мына бул үйдөн өткөндөн кийин бул жерде күн батыш тарабында фундаменти менен сатыла турган жер ушул экен. Ушуну азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Ээси менин жанымда. Абабыз кызыл китебин көтөрүп келиптир. Баарын көрсөтүп беребиз анда. Кулак төшөп, назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аба, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Рамазан айыңыздар менен ар ким туткан розасы өзүнө насип кылсын. Амин, айтканыңыз келсин. Алла таалам кабыл кылсын. Кыйналбай атасызбы розодо? Кыйналбаш, эми эл катары болуп атат, Кудайга шүгүр эми. Жакшы. Анда баштай берели, Фундамент куюп койгон боюнча эле турат экен да. Фундаментин куюлган бойдо эле турат, ошолордун ичинде тиричилик болуп калып, сатышка туура келип атат. Сатышка туура келип атат. Ооба. Качан куйгансыз бул фундаментти? Бул фундаментти 2016 курганмын. 2016 болсо, нарагында 4, биягында 2 жыл, 6 жыл болуптур да, Канчага канча фундамент куйгансыз? Фундаменти узун жагы 11, туурасы 9. 9га 11 экен да? Арка узунун эсептеген. Ооба. 9га 11. Бирок Г формасында экен, бул, Г формасында, ооба. Азыр планировкасындагы сиздерге түшүндүрүп беребиз. Фундамент жерден 1 метр бийиктикте турат экен. Фундамент жакшы отуруптур, тегиз турат, эч бир жери жарылбаптыр, көчпөптүр, көрүп турасыздар. Сразу эле үстүнө кирпич менен дубалды көтөрө берсеңиздер болот экен, Жакшы. Бул көчө эми 9-көчө. Мындан барып Кылдыйдан нары трассага чыгып кетсек болот, же Телман 1ге нарагын өтүп кетсек болот, Жериңиз канча сотик? Жерим 4 сотик. 4 сотик. Кызыл китеби менен? Кызыл китеби менен. Ачыңчы? Туурасы канча? 16га 25. 16га 25 узун туурасы, Бул эми кызыл китеби, тиешелүү документтеринен. Документтер, ооба, документтер. Түшүнүктүү, жакшы. Демек кызыл китеби бар экен, ушул кызыл китеби менен сиздер эсептешип өткөрүп аласыздар. Бул алдындагы кошуна. Кошунаңыздын аркасында калганбы кичине жер? Жер 1 метрче жер калган. 1 метр жер калган. Адам тышкары ошо нар жагы, неме кирпич көрүнүп турбайбы, фундамент. Ошол деле биздин граница экен. Сиз дагы фундаментиңиздин аркасына 1 метр калтырыпсыз, Ооба, биз калтырганбыз. Бул кошунаңыз дагы сиз тараптан калтырыптыр. Ооба. Жакшы. Ушул жерге чоң дарбаза куруп алат экенбиз, Ооба. Дарбаза куруп, навести куруп алсак, унаа ушул жерге кирет, ушул жака коюлат. Биз азыр биринчи фундаментти сиздерге түшүндүрүп берели. Ушул жерден туруп, эми мына бул жер тепкич кире бериш болот экен, Туурабы? Кудай кааласа, ооба. Ушул жерге тепкич курулса, анан киргенде бул жер эми коридор болот экен. Коридордагы көрүп турасыздар, Г формасында экен. Нар жак чекеде 1 бөлмө турат, 3,5га 3,5 экен. Мынан да 1 бөлмө турат, 3,5га 4,5 экен ортодо. Анан мына бул жерде дагы 1 бөлмө турат, 4кө 4 экен аба. Мынауында 4кө 5 дагы 1 бөлмө бар экен, бул зал болот экен, чоңураак. Көчө жакта. Чоңураак үйдө ал эми. Чоң бөлмө. Чоң бөлмө. Коридордун туурасы 2 метр чыгат экен, 1,80. 1,80. Мына бул чекесин эмне кыласыз? Чекесин эми план боюнча бул душовка болот, неме кылайын дедим мен, ооба. Мына 3 комнатадан тышкары. Ушул жерден нар жагына душевой кылса, мына жерге бир эшик коюлса, бул бөлмөгө кирет. Мунуку өзүнүн тушунан. Туурабы? Ооба. Наркы бөлмөгө же бул аркылуу кирет экен да? Жакшы, кирме чыкма болот экен, 2 бөлмө. Кирме чыкма. Бир неме ошондой болуп калат, ооба. Түшүнүктүү. Мына фундаментти көрүп түшүнүп алдыңыздар. 4 бөлмөлүү үйдүн фундаменти. 1 бөлмөсүн подвал кылса болот экен. Бул жагына чакан эшик коюп коюптур, көрүп турасыздар. Фундаменти
Üstüne monolит koyup, je bolbosa жыгач пол кылып, астын подвал кылып койсоңуздар, майда чүйдө кармаганга жакшы экен. Навеске дагы неме сал фундамент курулуп калган анандай болуп. Навеске? Навес бары навес салынат да келечекте Кудай кааласа. Навеске фундамент куйулуп калыптыр, жакшы. Бул жагы эми мына айдоо жерге чейин экен да чегара, Ооба, ошо эгинге чейин, немерге чейин, арыкка чейин. Жакшы. Мына 4 сотук жер туугандар. Тегиз жер. Бул жагы эгин талаа поле экен, жакшы. Бул жактан эми арендага жер алып алсак, зор болот экен, жанынан, Ооба, декажылык болуп кылса эми, ооба. Бул үлүш жер болуп калышы мүмкүн. Канча дейсиз эми жерде? Ооба, канча дейсиз? Эми бул дүйнөдө 20 деп атам, 20 000 доллар. Анан кеми болот да. Кеми болмайса эме болбойт. Сүйлөшөбүзбү? Да, Кудай кааласа. 20 000 доллар кеми бар. Ооба, кеми бар, Кудай кааласа. Акча керек болуп аттыр да, ошончо сатып атат. Акча керек болуп атат. Болбосо кармап турсаңыз деле болмок. Кармап эле турат элем. Бишкектен кичикей балам үй алып алыптыр, ошого кичине тыйын керек болуп атат. Жакшы. Борбордон үйлүү болуп калыпсыздар. Сону. Кудай кааласа. Жакшы. Бул болбосо Бишкектен да. Оштон болбосо Бишкектен. Анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Мына көчөдө таза суу крант бар экен. Мына көрүп турасыздар. Тиги жерде 2 крант катар турат. Электр жарыктары, линиялар тартылып келинген. Мынандай шебен шагал төшөлгөн тынч көчө. Бул Телман 2-нин 9-көчөсү болду. Сатыла турган жер 4 сотук, баасы 20 000 доллар кеми бар. Эртерээк аракет кылыңыздар. Бул Телман 2-де мечит курулган. Ал эми чоң мечит десеңиздер, чоң трассага чыга коесуздар, чоң мечитке. Кааласаңыздар, базарга жакын. Мектеп бар, Ылдыйда. Медресе бар. Ушул нерселер бар. Жакса сүйлөшүңүздөр. Мына жер.